Коргоз шаарында Борбордук Азия журналисттеринин жана Кытайдын журналисттеринин, Синжандагы журналисттеринин жанагы жумушчу пунктун ачтык. Бул абдан бизге мындай чынын айтканда тарыхый эле окуя болду. Себеби мисалы үчүн биз барып ошол Коргоздон ошол жерден өзүбүзгө баргандай ошол жака кирип иштеп отурсак болот да. Бул бир, экинчиден биз Кытайда этно маданияттын жана этно туризмдин өнүгүп атканын абдан жакшы байкадык, абдан көрдүк. Мисалы үчүн Казанчы деген шаарында ошол жанагы 100 жыл, 300 жыл мурдагы үйлөргө эл өздөрү жашап аткан үйлөргө эле элдер баягы немесин алып, туристтерди тосот экен. Бир ошол турист тоскон бир уйгур киши менен сүйлөшсөк, ал айтты, айына бир долларга которгондо бир $3000 табам дейт. Андан көп тапкандар бар экен. Ал бул 20.000 юань болот экен. Эми булар ошол ат арабага салып алып, ошол бүт ошол жанагы көчөлөрүн кыдыртып, эски мурдагы ошол жанагы этно көчөлөр, өздөрүнүн көчө болгон бул этно үйлөр бар экен. Буга Кытай өкмөтү жакшы шарттар түзүп бериптир. Инфраструктурасын, анан кийин баягы немелерди, туристтерди тартуу боюнча дагы абдан жакшы шарттарды түзүп берген экен да. Сибо деген дагы бир элди көрдүк. Ошо Сибо деген эл Кытайда ошол бир 200 эле киши калыптыр. 200 эле калып калыптыр. Анан алардын тилин жана жазма маданиятын сактап калыш үчүн жанагы бир гезити бар экен. Ошол гезитти Кытай каржылап берет экен. Болбосо ал өзү жоголуп кетүү коркунучунда турган өзү неме экен, башка дүйнөнүн башка шаарында дээрлик жок экен бул Сибо деген улутчу. Бул Казанчынын тазалыгын айтып, абдан таза болот экен. Көчөлөр өзүндө бир дагы мындай таштанып жаткан көргөн жокпуз. Таза, абдан бир бул тазалык жагынан Казанчынын немени ошо Кулжадан үлгү алса болот экен да. Абдан таза, гүлдөр, ушунчалык жашыл шаар болот экен да. Атайын барып келген киши бул абдан провинциясы, Кытайдын провинциясы ушунчалык таза болсо, анда башка шаарлар кандай таза болот экен дедик. Анан бул эми бул Кудай буйруса Кытай менен жана Борбордук Азия журналисттеринин мындан аркы мындай кызматташтыгын артат деп ойлойбуз. Себеби дегенде биз мына геосаясатты көрүп атабыз. Биз баягы бирибизден үйрөнүп, бирибизден баягы тажрыйбаларды алышыбыз керек. Бул кызматташтык мындан ары да улана берет деп ойлойм да.